Assalamu alaikum YouTube suyucuları. Bugün men dagı bir jolu uşul koronavirus temasına kayırılıp geldim. Antkeni mına görüp jatasızlar. İnternetten bolo, başka malumat bulaklarından bolo, kolundan gelgeni, gelbegeni dele, mağa okşogon blogerler dele uşul temaga jabışıp jatıp kalıştı. Antkeni bul tema azır çınını aytkanda adamzattın jaşoosuna, ömürüne, salamattığına tasir etken çoğun bir globaldu tema olup jatat. Adamzattın başına kandaydır bir müşkül düşüp apattın geletkan korkunucu bilinip durat. Bayağı başka nerselerden dağı adamdın ömürü bağlı, baylıktan da başkadan da oşonduktan adamlar azır ayabay kooptonu menen uşul malumattardy karap turuşat. Men de oşondoy akırkı malumatlardan bir mınday genen bayağınday görüngön ele malumatты beret desele bilip bilbegeni dele her nerseni süйлöp ele çıkıp atышат. Men bir oşondoy jakşı точный ушундай маалыматтарды алдым эле. Oşolor жөнүндө айтайын. Bugün bir intervyunu gördüm. Angliyalık bir jogorku medisinalık okujayдын profesör Robin Shattuck деген kişinin uşul intervyu bergenini gördüm. Men aябай oşonu görüp mындай kanıp degендей oşonu sizlerge jetkizip koyun dedim. Bul koronavirus menen ооруган азыркы оору менен мурунку оорулардын мындан 100 жыл мурун өткөн испан pandemiyası болгон oşolorдон айырмасы кандай? Кайсыл адамдардын мүмкүнчүлүктөрү бар ушул оорудан аман эсен айыгып кетүүгө? Кандай адамдар уязвимый, более уязвимый деп коет баягы. Кандай адамдар өтө этияттаныш керек бул оорудан деген сыяктуу маалыматтар болду. Мен ошону сиздер менен бөлүшүп коеюн достор. Эми бул ошол 100 жыл мурун миллиондогон адамдардын өмүрүн алып кеткен испан оорусунан айырмасы мурдакы ушундай пандемия, чоң глобалдуу эпидемия жараткан миллиондорду алып кеткен оорулар биринчи симптомдору пайда болуп, баягы оорунун белгилери пайда болуп, андан кийин ошол оору жөнүндө ошол оору менен күрөшүү болсо, бул азыркы коронавирустун айырмасы симптомдору burada айтып атты эле 5-6 күнгө чейин билинбейт деп. 5-6 эмес, 15-20 күнгө чейин билинбей жүрө берет экен. Ошол 15-20 күндүн ичинде кадимкидей эле соо эле жүргөндөй көрүнгөн адамдар башка адамдарга жуктуруп коюу коркунучу турат да. Андан кийин профессордон сурашты, ошондой сыяктуу миллиондордун башын алып кеткен пандемия болушу мүмкүнбү деди. Албетте азыркы глобалдуу заманда мүмкүн экен да ошондой болуп кетиши. Маселен Кудайым сактасын, бизде деле Кыргызстанда деле медицина аябай начар. Биз ушуга окшогон бир мамлекеттерге түшө турган болсо абдан коркунуч келтирет да. Мүмкүн дейт. А бирок биз баягы илгеркидей эмес. Бирок азыр бизде баягы адамды изоляция кылганга, башка кылганга медицинанын бир топ жетишкендиктери бар деди. Эми албетте ал жагынан алганда кандайдыр бир үмүт чооласы келип турат. Ал эми бирок ошол контролдон, көзөмөлдөн чыгып кетсе, чын эле коркунуч туудурат да. Бизде мисалы үчүн азыр границаны толук жапкан жок экен. Мына Эркештамда баягындай тепловизорлорду коюп текшерип атабыз деп атат. Эми тепловизорду коюп текшергени менен 10-15 күн билинбеген симптомдорду ал тепловизорду пешенесине мынтип же кулагына мынтип таба албайсың. Ал үчүн терең анализдерди кылып туруп алыш керек. Демек коркунуч бизде деле чоң бар. Ал эми бул оорунун келип чыгуу каяктан келип чыкканын уже тапташыптыр. Ошонун баягы оорунун белгилери ушул кадимкидей эле изилдегенде жарганаттарда ДНКлары табылыптыр. Кадимки эле жарганаттардан кандайдыр бир башка жаныбарлар аркылуу ортодо бир жаныбар болушу мүмкүн дейт, же жылан, же бир кескелдирик, бир ошого окшогон нерселерди кытайлар көп жешет. Жарганаттардан ошолорго жуккан, ал эми алардан колдонуу менен адамга өтүп кеткен да. Адамга киргенден кийин ушул мутация болуп, адамдан адамга жугуу коркунучу келип чыкты да. Анан достор, азыр ушул тез аранын ичинде бүт дүйнөнүн окумуштуулары ушул вакцинасын иштеп чыгуунун үстүндө иштеп жатыптыр. Орустар дагы, ошол эле англичандар, ошол эле америкалыктар бардыгы. Бунун түшүндүрмөсүнө караганда баягы коронавирус деп мен өткөндө көрсөттүм эле, мындай тоголок, анын сыртында тажычалары бар экен. Адамга ошол вирустар киргенде именно ошол тажычалары
аркылуу баягы апорозасцепки деп коет экен, ошолор аркылуу адамдын соо клеткасына илинип туруп, анан ошол аркылуу соо клеткага кирип кетип адамды уулап вирус ооруну жуктурат экен да. Ал эми вакцинация болсо ошол оорулуу коронавирус мындай тоголок болсо ошонун ичиндеги рибонуклеиновая кислота деп коет. Ошол информация жазылган РНК деген болот да. Ошол РНКны изилдешип, азыр мына ошонун үстүнөн иштеп жатышат да докторлор. Ошол РНКны полный изилдегенде ошол РНК мындай чынжырчалардан турат. Баягы биологияны окусаңар эсиңерде бардыр. Чынжырча болуп кете берет. Ошол чынжырчанын кайсыл бөлүгү ошол баягы коронавирустун сыртындагы илеше турган, зацепка боло турган жагына отвечать этип, эми ошол баягы чынжырчанын ар бир бөлүгү ошол коронавирустун ар кандай жерлерине жооп берет да. Ошол кайсыл бөлүгү ошол сыртындагы тажыларга жооп берет, баягы организмге жабыша турган деген аныктаса, анан ошол бөлүгүн берки коронавирустун бардык бөлүгүнөн алып туруп, жасалма жол менен чыгарып, ошол бөлүгүн адамдын организмине выводить эткенде, киргизгенде, адамдагы соо клеткалар ал полный коронавирустун өзү эмес, жөн гана ошол сыртындагы чынжырчасы да, ошого организм жооп берип, баягы организмде защитный реакция болот. Клетка өзүн коргоого даяр болот да, ошондо обрабатывать этилип чыгат. Ошондо адам оорубай эле, ал полный коронавирус эмес, анын сыртындагы чынжырчасы гана, баягы апорозасцепкаларына гана каршы организм сразу защита кылат, өзүн коргойт. Ошентип адам баягы толук түрдө ал оору менен оорубай калат достор. Бул нерсеге жетишүүгө кеминде эле бир 3 ай, 4 ай, 6 айга чейин убакыт керек экен да. Ошол РНКны полный изучать этиш керек. Ошол РНКнын кайсыл бөлүгү ошол именно тажычаларына зацепка болуна турган, баягы жабыша турган жерлерине жооп берген тактаганга чейин ушунчалык убакыт кетип калат экен. Азыр окумуштуулар мына ушул нерсенин үстүнөн иштеп жатышат достор. Анан профессорго дагы бир суроо болду. Эгерде адамдын ушул кайсыл топтогу адамдар буга уязвимый, тез оорушу мүмкүн дегенде, албетте баягы жашы улгайыңкы адамдар этият болуш керек. Себеби жашы улгайыңкы адамдарда билесиздер, иммунитет башка жаштарга караганда аз болот. Ошондуктан жаш өткөн адамдар абдан этият болуш керек. Андан кийинки топтогулар бул дем алуу жолдору менен ооругандар, маселен астматиктер, өпкө оорулуу адамдар, өпкөсүндө кандайдыр бир эмеси барлар, ушулар дагы өтө уязвимый, ушул дем алуу органдары ооруга чалдыккан адамдар дагы абдан ушул оорудан этият болуш керек. Ушул эң уязвимыйлер да. Анан дагы ошол 100 жыл мурунку испанкадан азыркынын айырмасы достор, испанка менен ооруганда көбүнчө ушул биринчи симптомдору пайда болуп, көбүнчө жаштарды алып кеткен экен да, 30 жашка чейинкилерди. Ал эми бул ооруда кандайдыр бир баягы докторлордун ошол специалист адистердин айтуусуна караганда, бул ооруда наоборот ошол жаш эмелер, ал эми жашырактар бул ооруну тоготпой айыгып кетиши мүмкүн. Анан баягы мындай паникага өтө коркунучтун эме кылып, сабырсыздык кылып бир эме кыла бербейли, бирок сактаналы достор. Бул ооруда деле мисалы үчүн мына миңге жакын адамдын ичинен азыр мына бүгүнкү маалыматка караганда 107 адам өлдү деп атат. Эми чыныгы маалымат мындан көп болсо керек. Албетте Кытай баягы закрытый, жабык маалыматтарды дагы бербеген, 1,5 миллиард калкы бар өлкө. Эми ал жагы бизге белгисиз, бирок салыштырмалуу түрдө бул оорудан мисалы үчүн ошончо адамдан ошол 100ге жакын адамдын эме болгондугу бул өтө көп, өтө каттуу коркунуч эмес. Бул жерде каттуу коркунуч ошол ооруга каршы азыр вакцинанын жоктугу жана ошол оорунун баягы симптомдорун тез таба албай жаткандыктары болуп атат да. А так мындай жалпысынан салыштырганда жөнөкөй каттуу грипп болгон учурда деле ушунчалык адамдар каза болот. Ушундай маалыматтар бар да, баягы адамдардын салыштырмалуу канча процент өтүп кетиши мүмкүн деп. Бул баягындай өтө чоң процент эмес. Эми албетте бул белгисиз нерсе болгондуктан бизге азыркы адамзатка коркунучтуу болуп жатат. Андан кийинки дагы бир маалымат, ошол эле орус докторлорунун айтуусуна караганда,
Bularda daha bir mınday bir göz karaş teoriyani aytып жатышат. Булары балким буга чейин эле кандайдыр бир буга чейин эле 5-6 ай мурун же 1 жыл 2 жыл мурун эле болушу мүмкүн. Муну баягы ооруганда ошол коронавирустун ушул түрү именно ушул түрү азыркы аныкталган түрү аныктала элек болуп эле жөн эле кадимки оору сыяктуу эле айыктырып жүрүшкөн, билинбей калган. Ал эми азыр ушул окумуштуулар таап туруп, анан кийин тревога көтөрүшүп ушундай болуп жатышы мүмкүн дегендей дагы болуп жатат да достор. Бул деле албетте баягы чынында балким ошондой болушу дагы мүмкүн. Буга чейин белгилүү, белгисиз болсо, ошондой болуп кетиши мүмкүн деп атышат да. Эми ал жагы белгисиз, бирок аябай мындай мүшкүл түшүп турат да адамзаттын башына чын эле. Анан дагы бир вопрос, мына бизде азыр социал сеттерде деле ушул бананды жебегиле, бананда минтпегиле деп атышат. Албетте ошол импорт болгон продуктлардын баарынан этият болушубуз керек. Чынында ошол жарганаттар банан менен ошол жакта субтропикалык өлкөлөр жакта жарганаттардын баардыгы банан менен тамактанат экен да. Бирок ошол банандан бияка жууп калышы бул профессордун айтымына караганда мүмкүн эмес дейт. Эми ким билет достор, баягы сактанганды Кудайым өзү сактаптыр дейт. Сак бололу. Эми доктурдун айтымына караганда мүмкүн эмес дейт. Ал эми теориялык жактан албетте бананды ошол жарганаттар жесе кандайдыр бир деңгээлде жугуп калышы мүмкүн. Ал аябай сырткы эмеге туруктуу вирус экен бул. Андан кийин достор ушул баягы бирөөлөр чүчкүргөндө, бирөөлөр жөтөлгөндө, деги эле бирөөлөрдөн мындай сүйлөп жатканда деле мындай алысыраак болуп, дистанцияны, аралыкты кармап жүрүш керек экен биринчиден. Экинчиден көчөгө чыгып келдиңби, башка бир нерсени кармадыңбы, колуңду албетте сөзсүз түрдө самындап жууп, баягы жакшылап самын менен, спирттер менен арчып, ушундай туруш керек экен да. Анан баягы маска сактай алабы деп атат. Эми маска дейт. Бул албетте тагынган жакшы, бирок эми сакташы кыйын дейт да. Себеби масканы кармап эме кылып атканда баягы баары бир колуң деле эгер ошолорго тийген болсо ушундай болот. Ошон үчүн колду сөзсүз жууп, масканы да тагынып, жөн эле маска эмес, баягы респиратор сыяктуу күчтүү күчтөндүрүлгөн маскаларды тагыш керек деп неме кылып атат да. Бирок эми маска гарантия эмес экен эгер ошондой каттуу ооруп аткан адамдын жанына. Себеби мына Кытайдагы доктурлар деле көрдүңүздөр, ошончолук маска эмелери менен жүргөн адамдар баягы оорудан жуктуруп алып Кытайдан доктур өлдү деп атышат. Ошондой достор, аябай тез тарап жатат. 2-3 күндүн ичинде эле дагы ошончо адамдар кошулуп эме болуп атат. Эми Кудайым өзү сактасын биздин баардыгыбызды, аман эсен бололук, сактаналык достор, саламатта туруңуздар.